Assalamu алейкум. Биздин кадырман теле көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен таң кутман таңда, таң нурунда кайрадан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү агарып аткан таң ар бириңиздердин үй-бүлөңүздөргө ынтымак, ырыскы, береке, бакубатчылык, ошондой эле эмне максат кылсаңыздар, мына ошол максаттарыңыздардын баарына жетишине биз тилектешпиз. Андыктан 3 саат бою, 2,5 саат бою, токтоп айтканда 2,5 саат бою бизден эч кайда алыстабаңыздар. Буюрса биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сиздерге сонун оюндарды, сонун маалыматтарды жана сонун кеп кеңештерди айтып кетмекчибиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен ушул чындыгында абай айткандай жаркырап аткан таң ар бир үйгө ырыскы, ынтымак, береке алып келсин. Биз дагы бир ирет сиздерди кутман таңыңыздар менен куттуктайбыз. Таңкы ырыскыны ош бере менен чогуу тосуңуздар. Биз түз эфирдебиз. Түз эфирдин жүрүшүндө алдыда Кудай буйруса бир топ пайдалуу маалыматтарды, керептүү кеп кеңештерди, анан абайдын бир сонун оюндары бар. Андыктан бизден алыстабай турууга чакырабыз. Мына сырткары азыр ош биримди көрө албай жаткан биздин теле көрүүчүлөр болуп турган болсо, эч кайда кабатыр болбосун дагы, аларга айтыңыздар, бизди YouTube баракчасынан тапса болот. Ошондой эле Ош Бирим ЧКТ сайтына кирип, ошол сайтта түз обо бөлүкчөсүн басса, биз ошол жерден дагы онлайн түрүндө алар менен көрүшө алабыз. Андыктан кыжалат болбоңуздар. Бир гана тек гана алдыга жакшы максаттарды коюп, биз менен эфирдин аягына чейин бирге болгон күч аракетиңизди жумшаңыздар. Ардактуу замандаштар, эгерде бүгүнкү түз эфирди көрүүгө мүмкүнчүлүк болбой кала турган болсо, түз эфирден кийин биздин чыгарылыш толук түрдө YouTube каналына жүктөлөт. Андыктан ал жактан дагы биз тууралуу маалымат ала аласыздар. Ош Бирим демекчи, Ош Бирим телеканалынын базасында Ош Бирим .kg сайты иштеп жатат бир топ убакыттан бери. Жакынкы күндөр ал бир топ жаңыланууга дуушар болду. Биз сайттын алкагында элдик кабар жаңы баракчаны ачтык, анда сиздер түрдүү маалыматтарын ушул баракчага жүктөсөңүздөр дагы болот. Андан сырткары жүрөк сырлары деген өзүнчө баракчабыз бар. Ага дагы жүрөгүңүздү мындай толкундаткан, жүрөгүңүзгө кандайдыр бир таасирин тийгизген окуялар менен дагы жалпы окурмандар менен бөлүшсөңүздөр болот. Кыш айынын кыш мезгилинин 2-айынын 2-күнү экен, күнгө карай бейшемби. Мына ушул күндө кайрадан сиздер менен биз түз эфир аркылуу кызмат кылууга Аллах Таала насип этип турганына абдан чоң кубанычтабыз. Албетте, мына ошондуктан сиздер дагы бүгүнкү жараткан сиздерге насип эткен таңга шүгүр кылып, жана биз менен бирге болууга болгон күч аракетиңиздерди жумшаңыздар. Ал эми биз оюнубузду азыр эле айтып кое берели. Көрсөтүүнүн башынан айтып кое берели. Ооба же жок оюну, биринчи оюн. Ооба жок оюну, адаттагыдай бул биздин салтка айланган оюн десек да болот. Мына ошол ооба жок оюнуна катышкан биздин теле көрүүчүгө биздин башкы демөөрчүбүз Тулпар плюс такси кызматынан сиздерге билет ыйгарылмакчы. Мына ошол билетти алып алып, сиздер шаардын ал четинен бул четине барып келсеңиздер болот жумушуңуздар менен. Же болбосо эртең менен жумушуңузга барыңыздар, же болбосо буну каткой келатканда жумушуңуздар кечинде кайтыңыздар дегендей. Айтор Тулпар такси кызматы сиздердин мына ушундай замандаштар. Бизге түз эфирге байланышка чыгышыңыздар үчүн экран алдында атайын телефондор иштеп жатат. Алар 03222 коду менен 56355 жана 0551 коду менен 370077 номерлерин териңиздер дагы бизге түз байланышка чыгыңыздар. Бардык кыргыз элин биз менен чогуу таң нуру менен кутман таң менен куттуктаңыздар демекчибиз. Замандаштар, биз бүгүн эмне жөнүндө кеп кылабыз? Адаттагыдай ар дайым биз таң нурунда бир теманы алабыз дагы ошонун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бизге келген конок дагы мына ушул теманын тегерегинде өзүнүн пикирин дагы билгизип кетет. Бүгүн биз Кудай буйруса убакытты туура пайдалануу деген теманын тегерегинде бир топ жакшы маалыматтар топтоп койгонбуз. Сиздер менен бөлүшүүгө аябай даярданып турабыз. Андыктан убакытты кантип туура пайдаланыш керек деген суроо жарала турган болсо, бизден алыстабай туруңуздар демекчибиз. Мына сырткары убакыттын өтө эле туура пайдалангандагы биздин замандаштар боло турган болсо, араңыздарда өтө эле мен убакытты секунд ушундай туура пайдаланам деген замандаштар болсо, келиңиздер. Өзүңүздөр эле ушундай туура пайдалануу жолдорун үйрөнүп алып, андан кийин башкаларга айтпай жүрө бербей, байланышка чыгабыз дагы, башкаларга дагы кеп кеңешибизди айтабыз. Кантсе убакытты туура пайдалана алабыз. Бул жашоодо эң бизге Аллах Таала тарабынан берилген эң баалуу нерсе бул убакыт. Мына ушул убакыттын ар бир минутасын, ар бир секундасын биз туура өзүрлүк пайдалансак, анын биз өзүрүн келечекте дагы, наркы жашоодо дагы көрмөкчүбүз. Чындыгында. Убакыт демекчи, бул убакыт алымдардын айтымында өмүр дейт. Чындыгында убакыт өткөн менен чогуу өмүрүбүз дагы өтүп кетет экен. Анан Аллах Таала дагы аркы дүйнөгө барганда сөзсүз түрдө эки нерсени, убакыт тууралуу эки нерсени сурайт экен. Биринчиси жаштык
жаштыгыңды кантип өткөздүң деп сураса, ошол эле учурда өмүрүңдү кайда өткөрдүң дейт экен. Демек убактыбыз кайда кетип атат, кимдер менен кетип атат, аны биз кайда жумшап атабыз, чоң маани берип, анын пайдалуу болушуна, жараткандын ыраазычылыгы үчүн жакшы иштерди кылууга аракет кылышыбыз шарт экен. Башка телеканалдарда көп көрө бербейм. Эмнегедир радиолорго же болсо же телеканал телевиденияларга чыгып ушундай маек бере бербейт, маек кура бербейт. Андыктан бүгүн бизге келип аткан Гүлжигит Сатыбековго көптөгөн телегөрүүчүлөрдүн да суроолору топтолуп калса керек. Аябагында көп болсо керек. Бизде да суроо көп. Ооба, бизде да суроо көп. Мына ошондуктан сиздерге кулагыңыздарга көмөч суроо кылайын. Бүгүн Гүлжигит Сатыбеков келет. Ошого байланыштуу суроолорду даярдап камдан турабыз. Жумушка бир аз кечирээк барабыз, дебейсиңби? Ооба. Гүлжигит Сатыбеков бүгүн бизде конокто болмокчу. Ал эми биздин темабыз убакытты туура пайдалануу. Мына ушул багытта дагы сиздерде кандайдыр бир өзүңүздөрдө пикир боло турган болсо, же болсо убакытты туура пайдалануунун жолдорун билбей жатсаңыз, кантип бир ошо акылдашып бир туура так бир чечимге келе алам деп атсаңыз, бизге байланышка чыгыңыз. Ардактуу замандаштар, билген билимди башка менен бөлүшүү бул дагы кайрымдуулук, садака дейт. Андыктан эгерде сиздерде кандайдыр маалымат боло турган болсо, убакытты кантип туура пайдаланыш керек, канткенде убакытты биз тарамжа кылабыз дагы, алдыга койгон максаттарыбыздын баарын ишке ашырабыз. Пикириңиздерди бөлүшүңүздөр. Кудай буюрса, абай айткандай Гүлжигит агай дагы бир аз убакыттан кийин келип калат. Ал коногубуз менен дагы убакыт тууралуу кеп кылабыз. Анан чындыгында абай мындан канча жыл экенин билбейм, бирок Гүлжигит Сатыбеков Ошко бир концерт коюп келгенде, арасында бир топ Кыргызстандын менмен деген жылдыздар бар эле. Анан мен таң калган нерсем, ошол жаш ырчылар чыгып атат, ырдап атышат, бирок эмнегедир Гүлжигит Сатыбеков сахнага чыкканда жашы болобу, чоңу болобу, ордунан чыгып бийлеп ал тургай стадиондо концерт эле, мына ошол стадионго чыгып жакшы кабыл алышкан. Демек, чындыгында бул эмнени билгизе? Сатыбеков элдик хит ырларды жаратты, эл сүйгөн ырларды жаратты. Демек, эл ага муктаж, элдин анын жашоосуна болгон кызыкчылыгы көп деп ойлойбуз. Андыктан бизден алыстабай түз эфирде байланышка чыгыңыздар демекчи. Мен жанында турган айым бул Гүлжигит Сатыбековдун, кадимки Гүлжигит Сатыбековдун продюсери. Көрөтасыздар, афиша кандай кетип атат, кандай рекламалоо иштери кандай кетип атат, ушундай. Негизи кенже көп тармактуу бул ушундай кыз. Рахмат. Жаңы саат башталды. Замандаштар, саат 8-ден 2 мүнөт өткөн учур. Катарыбызга кошулган телекөрүүчүлөргө дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен таң рызкысын. Ош бири менен чогуу тосуңуздар. Абай сиздерге сонун маалыматтарды бөлүшөм деп даярданып турат демекчимин. Аз Абай жанагы айткан мындай жакшы сөздөрдөн мен дагы сабак алып атам да, ошону улат деп. Кеп кеңештерди улайды кенже, адамдардын арасында мартабалуу болгон келсе, бул нерсе азыркы учурда бардыгыбыздын оорубуз десек болот, мартабалуу болбогубуз келет. Кээ бирөөлөрдөн бийик тургубуз келет. Мына ушундай болгубуз келсе, биз эмне кылышыбыз керек? Биз иштерибиз тууралуу башкаларга даттанбашыбыз керек экен. Биз өзүбүз эмне кылып атабыз, жана ал иштерибиз кандай жүрүүдө, эч кимге айтпашыбыз керек экен. Мына ошондо биздин мартабабыз жогорулайт экен. Ал эми ыймандын толук болуусун кааласаң, ыйманыбыздын толук болуусун кааласак, урматтуу телекөрүүчүлөр, мүнөзүбүздү жетиштиришибиз керек экен, мүнөзүбүздү оңдошубуз керек экен. Ошондо ыйманың толук болот дейт. Ал эми күнөөлөрдөн таза абалда Аллахтын алдына барууну кааласак, биз эч бир күнөөсүз Аллахтын алдына таз жаңы көтөрүлгөн нареседей болуп барууну кааласак, биз гусулду толук алышыбыз керек экен. Гусулду толук алсак, биз күнөөлөрдөн толук түрдө таза болуп Аллахтын алдына барат экенбиз. Албетте гусулдун 3 шарты бар, аны барыңыздар билсеңиздер керек, кайталаштын кереги жок. Адамдардын эң жакшысы болгун келсе, адамдар үчүн пайдалуу бол, эң жакшысы болосун дейт. Адамдар үчүн эң жакшы болуу бул чындыгында бул жашоодогу эң бир милдет, башкы милдеттерибиздин негизги максаттарыбыздын бири кенже. Ал эми эң адилеттүү болгун келсе дейт, өзүңө каалаганды өзгөгө да ыраа көр дейт. Барына да адилеттүү болосун дейт. Ошондо биз өзүбүзгө каалаган нерсени, мисалы мен өзүмө каалаган жакшылыкты кенжеге, ошондой эле көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдүн баарына мен кааласам, мен ошондо адилеттүү адам болуп эсептелет экен. Ал эми адамдардын арасынан эң билимдүү болгум келет деген бирөө жарымдар болсо, мен адамдардын арасында эң билимдүү болсом,
дей турган болсоңуздар, биз Аллахтан коркушубуз керек экен. Ошондо эң билимдүүлөрдөн болот экенбиз. Чындыгында ошол билимдүүлүк тууралуу адатта биз кайсы бир билимди алыш үчүн, жашоонун бир сырын үйрөнүш үчүн астрономия же да башка сыяктуу бир топ билимдерди, медицинаны окуганга аракет кылабыз. Бирок дин аалымдары эмне дейт? Баардык нерсе Куранда жазылган. Куранды бир сыйра окуп чыгып, анын ар бир сөзүнө маани берип түшүнсөк эле биз жашоонун бир топ сырларын түшүнөбүз деп. Жаратканына айткан, кача ушул төрөлгөндөн баштап кабырга киргенге чейин билим алууңарды токтотпогула деп. Демек, билим алышыбыз керек экен, ошо билимибизди башкалардын пайдасы үчүн, жараткандын ыраазычылыгы үчүн жумшаганыбыз шарт экен. Ал эми азыр биз кепти башка жакка баралы. Күнүмдүк тиричиликке байланышкан же болбосо чечүүгө кыйын турган үй бүлө маселелери адамды туңгуюкка такап койгон дейт. Ошол учурлар дээрлик баарыбызда кездешет дейт. Бир гана маселе аларды мыйзамдуу түрдө чечүү керек дейт. Замандаштар, мына ушул сиздерден келген мына ушундай түрдүү жашоодогу юристтердин кеңеши керек боло турган ушундай кырдаалдар боло турган болсо, биз сиздер үчүн атайын юристтен кеңеш деген түрмөгүн ачканбыз. Эгерде сиздерде дагы кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, 0779 85 71 05 номерлерине байланышка чыгып, же мына ошол номерге кат аркылуу өзүңүздөрдүн түшүнбөгөн же чече албаган маселеңиздер боло турган болсо, юристтен биз атайын кеңеш алып бермекчибиз. Ал эми азыр Алдыда да ушундай телекөрүүчүлөр тарабынан келген суроолорго биздин юристибиз кеп кеңешин айтып жооп берген. Мына ошону көрөбүз, андан ары кайрадан түз эфирде берүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, камданыңыздар анткени саналуу убактардан соң биздин жаныбызга Гүлжигит Садыбеков келет, ошого суроолорду даярдайбыз. Өзгөчө суроолор даярдайбыз. Мен Оштогу окуу жайлардын бирин 2014-жылы бүтүргөм. Окууну бүтөрү менен чет жакка иштегени кетип калгам. Эми дипломумду алдырайын десем, аны ата-энеме бербей жатышат. Өзүмдүн атымдан ишеним кат жазып жөнөтсөм да беришпептир. Дипломду алыш үчүн өзүм барышым керекпи? Эгерде сиз чет жакта болсоңуз, ошол чет жактагы Кыргыз Республикасынын консулствосунда нотариалдык конторалар бар, ошол жерге барып кайрылсаңыз болот. Ал жерде сиздин атыңыздан ата-энеңизге ишеним кат берет. Ишеним каттын негизинде келип, университетке келип, сиздин дипломуңузду алганга толук түрдө уктуу болот. Бирок ошол ишеним катка сиз ошол пунктты киргизиш керек. Диплом алганга жана башка аракеттерди жүргүзгөнгө деген пунктта сөзсүз түрдө кириш керек. Таанышым менден көп суммада карыз акча алган. Кийин ал мага акчаны бере электе акыл эси жайында эмес деген маалымдама алып ооруканага жатып алды. Колумда тилкаттан башка далил жок. Ошол тилкаттын негизинде жакын туугандарынан карызымды өндүрө аламбы? Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарына ылайык акыл эси соо эмес адамдардын ортосунда түзүлгөн карым-катнаштар жана соода саттык келишимдери булар мыйзамсыз болуп эсептелип калат. Ошол себептен эгерде анын колунда башкача айтканда акыл эси соо эмес деген справкасы боло турган болсо, сиз ошол эле мезгилде анын акыл эсин текшертүү үчүн сотко арыз менен кайрылсаңыз болот. Ал арызыңыздын негизинде анын чындыгында акыл эси сообу же соо эмеспи экендиги аныкталат. Ал аныкталгандан кийин ошол эле доо менен сиз анын жакын туугандарына доо койсоңуз болот. Унаамды айдап бараткам. Жолдо бодомалдар чыга калып, бири тайгаланып унаама урунуп жатып калды. Буту сынып кетиптир. Эми ээси төлөйсүн, болбосо сотко берем деп арызданып жатат. Мыйзамдын негизинде кимди күнөөлөөгө болот? Сиз жол кыймылын колдонуубузду башкача айтканда калктуу пунктта машинанын ылдамдыгын өзүнүн өлчөмүнөн ашырып айдасаңыз, ошол эле мезгилде башка бир жандыктар түзүп кете турган болсо, бул жерде сиздин күнөөлүү болуп эсептелесиз дагы. Анын негизинде сиз төлөп ага келтирилген материалдык чыгымды толук түрдө төлөп берүүгө милдеттүүсүз. Эгерде сиздердин да юристке сурооңуздар болсо, анда төмөнкү телефон номерине байланышып, билдирүү жиберсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүн биз сиздерге вазир тамагынын жасалуу жолун көрсөтүп беребиз. Ал үчүн бизге вазир чайканасынын башкы ашпозчусу Бахрам Рахимов жардам берет. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен.
Айтыңызчы, бүгүнкү тамакка кайсы азыктар керектелет? Биздин бүгүнкү тамакка көк чөп кетет, мал эти кетет, анан май кетет, кабачки кетет, помидор кетет, анан туз кетет, сарымсак кетет, калампир кетет, соевый соус кетет. Алгач эмнеден баштайбыз? Алгача эттен баштайбыз, малдын жумшак жеринден ошо биздин тамакка кетет ушул. Буну сиз мынаны этти кескенден кийин этти молоток менен жаабыз. Анан эт жумшак болуш үчүн ушинтип жаап эт жумшак болот да. Менимче бул батыраак пышса керек, эми эмне кылабыз? Эми буну мариновка кылабыз да, соустар менен эме менен. Демек туздап чыгабыз. Туздап чыгабыз, мариновка кылабыз. Ошон үчүн бизге Мариновка кылуу үчүн кайсыл азыктар керектелет? Эмне кылышыбыз керек? мариновка кылыш үчүн бизге сарымсак кетет, анан соус кетет, туз кетет. Чеснокту майдалап турап салып алдык. Салып алдык, эми туз салабыз. Андан соң соустан коебуз кичине. Эми кызыл калампирден себебиз. Сода кошот экенбиз. Эмне үчүн сода кошутабыз? Сода кошутабыз, эми бул дагы этти жумшатет. Жумшак кылып Эттин жумшак болуп пышышына жардам берет да, демек. ошондой. Кичине майда кошуп беребиз, мариновкасыга да. Эми бир сыйра эме кылып алабыз, аралаштырып, жакшылап. Ушу мариновка кылып эле сковородкада ковуруп, тушит кылып коебуз. Ошо бир 20 мүнөттө пишат. Буга эми думдап коюш үчүн суу куюп коебуз. Анан думдап коебуз буну. Бул эт бишип даяр болгунга чейин биз кабачкиди ковуруп алабыз. Мына сковородкада кызытып эле ковуруп алабыз. Мынакей биздин эт кабачкада даяр болду, кууруп алдык, эми тарелкага жайгаштырабыз. Эми устун коздойбуз. Мына помидорду сиз 3кө бөлүң. Мен чөп менен коздоп турам. Эң эле жөнөкөй жол менен жасалган вазир тамагыбыз да даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Көрсөтүүбүздү баштайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин катарга эми гана кошулсаңыздар, сиздерге кутман таң каламакчыбыз. Бүгүн сиздер Ош Фильм телеканалынын Таң нуру берүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми бизде бүгүн конокто эртең менен баштап биз айтып баштагандай, башка айтканда
смертельный номер деп коет го. Мына ошондой кабыл алышыңыздар керек. Гүлжигит Сатыбеков бүгүн бизде конокто. Ырчы, обончу, аткаруучу агабыз бүгүн биздин студиябызга келип, сиздер менен кенен кесир маектешкени келип отурат. Саламатсызбы? Куш келипсиз агай. Куш келипсиз. Таңыңыз менен. Рахмат, бирге Таңды болсун. кандай тостуңуз? Таңды жакшы. Адатта ушундай эрте турасызбы же? Эми ар кандай болот. Качан уктасам дагы 8 саат уктайм да. Бүгүн эфир көптөн бери эрте тура эле келек, бүгүн турдук. Рахмат. Биз үчүн убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Агай, бүгүн биз 2,5 сааттык түз эфирди убакытты туура пайдалануу деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз да. Сиз өзүңүз убакытка таксызбы? Ооба, эми ар бир адам так болгонго аракет кылат. Кечикпейбиз, бирок кичине кармалып калабыз да анча-мынча. Мен телегөрүүчүлөргө бир эскерте кетейин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде сиздерде Гүлжигит ага кандайдыр бир сурооңуздар болуп турган болсо, биздин экран алдында түз эфирдеги телефондорубуз иштеп атат. Ал үчүн 0551 коду менен 370077, ошондой эле 03222 коду менен 56355 телефон номерлерине байланышка чыгып суроо узатсаңыздар болот. Гүлжигит байке сиздерге болушунча ачык жооп бергенге аракет кылат. Ал эми ушул сурообузду уланталы да. Ошко кандай келип калдыңыз? Эмне кайсы шамал учурду деп коет го? Ошко кандай шамал учурду? Негизи Ош бул мындай берекелүү, ордолуу жер да. Негизи эле Ошту сагындык биз дагы. Анан Беш Тапан тоонун Алтын Доор каттанабыз аттуу концерт берип атат инилерибиз. Конок болуп келдик. Кече баштадык биринчи күнүн. Жогорку деңгээлде болду десек болот. Ошол негизи Ош башкача жер да. Ошол Ошко келбениңизге канча убакыт болду эле? Канча убакыттан кийин келдиңиз? 2 ай болдубу? 2 ай болуп калды. Демек андай деле өзгөрүштөрдү байкабасаңыз керек. Кече жакын эле келип кетсеңиз, бүгүнкү күндө өзгөрүштөр. Көчөгө деле чыккан жокпуз айтор. Кече түндө учуп келгенбиз. Концертке бардык, концерттен келдик. Туруп эле бул жака дегендей. Демек кече концерт болсо, азыр бир аз уйкуңузду бөлүп садака чабып киргенге туура келип турат да бизге. Ооба. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз ал үчүн. Эми ийгиликтүү адамдардын көпчүлүгү ошол убакытты туура пайдаланыш керек экен да, абай. Эми айтсаңыз, ушул чыгармачыл адамдар адатта айтышат да, ийгиликтүү адамдардын көпчүлүгү убакытты туура пайдаланган үчүн башка адамдардан өзгөчөлөнүп турат депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Убакыт жашоо адамдын жашоосуна, аны туура пайдаланган адамдын жашоосуна кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Кандай десем, негизи көзгө көрүнгөн бардык нерсе бул адамга кызмат кылат да. И көрүнбөгөн нерселер дагы бул адамга кызмат кылат. Анан убакытты дагы биз убакытка эмес, убакытты Өзүгө иштетишибиз керек. Бизге кызмат кылыш керек. Ошол эми анан 24 саат 3кө бөлсөк болот. 8 саат уйку. 8 сааты жумуш, анан 8 сааты бул эсалуу, оюн зооб. Бөлсөк болот. Болот, ошол. Азыр негизи Гүлжигит Сатыбековду көпчүлүк коомчулук ырчы катары баалашат да. Анан сиз өзүңүздү сүрөттөп берсеңиз да, Гүлжигит Сатыбеков бул ким? Кандай адам? Гүлжигит Сатыбеков кандай? Кудайдын бир пендеси. Анан кандай десек? Көрүшпөгөнгө көп болду, билбейм, жакшы адам деп угам элдерден. Ошол оон жазабыз. Эл катары. Ошол. Анан ушул чыгармачыл адам келгенде эле алгач ушу биздин телегөрүүчүлөр качан ушул адам бизге өзүнүн ошол чыгармасын, өзүнүн бир талантын тартуулап берет экен деп күтөт экен да. Андыктан азыр бир Гүлжигит агага бир кезек берсек кандай болот? Бир балким акапелла түрүндө ырдап беретирсиз. Балким
ырдап берген мүмкіншілік бар ғой. маегибизден андан ары уласак жакшы болот. Аккордеон менен ырдап берейин. Биз мындай ойлодук эле да Гүлжигит ага. 3 ырдап берсеңиз бүгүнкү көрсөтүүдөчү. Анан кийин анда эң биринчи чыккан ырыңыз менимче коштошуу деген ыр, мына ушул ырды анан кийин эң популярдуу болгон ырыңызды анан кийин эң акыркы ырыңызды ырдап берсеңиз кандай болот деп биз ушундай сунуш киргизебиз. Жакшы болот. Жакшы эле болот, келиңиздер анда эмесе азыр Гүлжигит Сатыбеков агайга биз аккордеонду берели. Ошол аккордеондун коштоосунда мына жерге коюп койгонбуз аккордеонду. Так, менче тетресин экен, мындайдан экен. Мындайдан. Азыр телегөрүүчүлөрдүн баары экранга жакыныраак келиши керек. Эртең менен биз сиздерге Гүлжигит Сатыбеков агайыбыздын жагымдуу музыкасын тартуулаганбыз. Азыр сиздер жандуу үндө талантына күбө болосуздар деген ишеничтебиз. Не? Алгачкырбы? Алгачкыр. баштайлы. Биринчи алгачкырдан баштайлы, башын эске салалы. Замандаштар, Гүлжигит Сатыбековду биз кайсы ыр менен тааныганбыз? Сөзсүз түрдө коштошуу, ал эми мына ушул ырдан азыр менен баштайбыз. Bilem canım tarımasın bağada, aytpasan da gözlerinden tuyan var. Bilgen yoksun yüreğinden ezilgen, yalnız sana can dünümdün iyiligenim, meylik ettim hoş bodum hoş demedim. Düşün böyle tarım için ne sebebi, sezgen yoksun yüreğimden orugan, sezim derdi togülünden soğugan. Tögöt canım koştoşunun köz yaşını, geç bolsa da kalыстığın kılar tadı. Bilgen yoksun kabırgandın kayışkan, astabasın alыстadın alыстadın, sezgen yoksun yüreğinden ezilgen, astabasın geteverdin, 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 geteverdin. Ezilenim, ezilenim. Barakelde, barakelde, barakelde.
Кол чабалар. Күнүңүзгө Чоң рахмат. береке, Алып койсок болобу? Азыр Алып койсок маек болобу? учурунда бир аз алып турайлы. Жоос азыр бир аз турайлы, мейли. Менимче сизге мээрлүү болуш керек, аккордеондо көп эле жүрөсүз. Келиңиз. Неме агай айтсаңыз, ушул коштошууну мен мектеп учурунда окуп жүргөндө уккан экенмин. Анан аябагында ошол кезде мен менен теңдүү жаштарга чоң таасир тийгизген булар. Тарыхы тууралуу айтып берсеңиз, кайдан келип чыккан булар, эмне үчүн буларды ырдап калдыңыз? Буларды эмне үчүн ырдап калдым? Булар жан дүйнөдөн чыгып калды. Ошого ырдап калдым. Ошол анан коштошуу, кандай десем, бул чыгармадагы чыгармачылыгымда бир топ чыйыр салган ырлардын бири. Өзүнүн угармандарын таап алды десем болот. Ошол айтор бир жан дүйнөдөн чыккан чыгарма болду. Анан эми ырларыңыздын баарын, ойгондордун көпчүлүк бөлүгүн өзүңүз жаратасыз да. Анан ушул жан дүйнөдөн жөн эле ыр чыга бербейт да. Жан дүйнөдөн жөн эле сөздөр чыга бербейт. Ушул ырдын кайсы бир бөлүгү Гүлжигит Садыбековдун жашоосунун дагы бир таасири деп айтсак болобу, же кандай? Эми бул чыгармада жашоосунун кандай десек бир үзүндүлөрү бар. Ошол. Эми айтор баягы ырды ойлонуп эмес, чыгарманы жашап жазган жакшы. Ооба. Ошол бул чыгармадагы ошондой ырларыбыздын катарын толуктайт. Рахмат. Азыр бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Атыңызды айтып койсоңуз. Менин атым Урматай. Эмнеге байланышка чыгып калдыңыз? Кыргызстан айыл өкмөтүнө караштуу Мөнөк айылынан чыгып атам. Ушу сиздер биринчиден алып баруучуларга тунук эфир каалайм. Сиздер дайыма ушул көгүлтүр экрандын көркү болуп, Бүлүк жайнап бизге жагымдуу маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Эртең менен туруп дайыма сиздерди көрөбүз. Сиздерге жакшылык каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Анан Гүлжигит Садыбековго биринчиден ийгилигин каалап коеюн. Сиздин талантыңызды аябай сыйлайбыз. Сиздин ырларыңыз аябай жагат. Ушундай сиздин ырларыңызды укканда ордубузга тура албай ушундай бийлегибиз келип кетет. Жалаң шайыр ырларды ырдап, ошо элге жагымдуу маанай тартуулап жүрө бериңиз демекчимин. Анан кийин кайгылуу ырлар деле ырдайсыз, алар деле жагат. Анан көбүнчө шайыр мындай жакшы ырларды ырдайсыз. Тойдо айрыкча сиздин жалаң Гүлжигит Садыбековдун ырлары коюлат. Сизге дайыма ушинтип элге жагымдуу маанай тартуулап жүрө беришиңизди каалайм. Чынден соолук, ишиңизде ийгилик, талантыңыз ташкындап, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Анан экинчиден сизге суроом, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, үйлөнгөнсүзбү, үйлөнсөңүз каяктан, балалуу, чакалуу болгонсузбу дегендей. Анан үчүнчүсү, менин кызым 9-февралда 3 жашка толгонтат. Ошо кызым аты Алия. Туулган күнү менен куттуктап, Алия деп атын айтып бир ырдап берип койсоңуз, бизди карап отурат. Азыр мына сен акаң сен туулган күнүң менен куттуктайм деп айтып койсоң, сүйүнүп деп отурат. Ошо туулган күнү менен куттуктап койсоңуз. Рахмат. Рахмат эжеке, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында жакшы кабыл менен бөлүшүп өттүңүз, бирок азыр Гүлжигит байке, Алия деген кызынын туулган күнү болуп атат экен. Мына ошого кыскача куттуктоо айтып койсоңуз, эгер сизде мүмкүнчүлүк болсо, андан ары кайрадан биз жардамалык түрмөккө өтүп кетебиз, Рахмат эжекебизге, чоң рахмат. Жакшы ой пикириңиз үчүн, жакшы сөздөрүңүз үчүн ыраазычылык билдиремин. Иштериңизге ийгилик болсун. Алия карындашыбызга ден соолук каалайбыз. Жакшы бактылуу күндөр. Эми ушу жаратканыбыз аял кишиге кандай бир бактылуулуктарды насип эткен болсо, ошолордун бардыгы кабыл болсун, бактылуу кыз болсун. Рахмат сизге. Эми калган суроосуна урматтуу телекөрүүчү жарнамадан кийин жооп берет. Азыр бизде жарнамалык түрмөк келип калды. Бул түрмөктүн укугу башка биздин сүйлөп аткан караганда жогорураак, анткени жарнамалык түрмөккө кезекти бербесек болбойт. Азыр жарнамалык түрмөктү көргөндөн кийин кайрадан Гүлжигит байке менен түз эфирде маегибизди улантабыз. Thank you.
Дагы бир рет кутман таң, замандаштар, сиздер Ош Фильм телеканалынын түз эфиринде таң нуру берүүсүн көрүдөсүздөр. Албетте сиздер менен биз бүгүн убакытты туура пайдалануу туурасында кеп козгосок, ал эми студиябыздын коногу болуп, биздин атактуу, көпчүлүккө белгилүү, көпчүлүккө таанымал, эң популярдуу ырлардын автору Гүлжигит Сатыбеков бүгүн бизде конокто. Ал эми Гүлжигит байкеге сиздерде канадыр бир суроолор боло турган болсо, экран алдында телефон номерлери сиздердин кызматыңыздарда. Замандаштар, азыр бизге Гүлжигит ага эң мыкты деген, эң көрүүчүлөр тарабынан жакшы кабыл алынган ырын тартуулаганы турат. Анда эмесе назар салыңыздар. Так, айзирек тырдап берейин. Айзиреге. Алиянын туулган күнүнө куттуктап. Ошол бар эмес. Козгобо жүрөк жарасын, дарысын кайдан табасың? Дартыма даба сен болуп, алтыным мага жагасың. Жолуксак күнделе, жүрөгүм муз беле, кыйнадың сен неге, кыйнадың сен неге, айзире. Айзирек, кыйнадың алтыны, жолубуз кайчыда. Айзирек. От болуп күйүп жанамын, жобуңду качан аламын. Өзүңдү тагдыр буйруса, өмүрлөш кылып алайын. Сыр болуп мага да, кыйнадың садага, кетпечи башкага, чылаба арманга. Айзирек, кыйнадың алтыны, жолубуз кайчыда. Өзүңүзгө береке. Рахмат сизге, чоң рахмат. Мен алып коеюн ага. Алып койлу. Ал эле койсок, анан кенен маектылайлы, Эми ага айтсаңыз, негизи мен азыр эле эфирдин жүрүшүндө сизге электе айтып өттүм эле. Мындан бир канча жыл мурун Ошкодо концерт болуп, бир топ ырчылар келген да. Анан ошонун арасында сиз да келип стадиондо ырдап атканда көрүүчүлөрдүн баары туруп ырдап, бийлеп, ага чейин ырчыларда эмес, сизди башкача кабыл алышкан. Айрыкча улумун өкүлдөрү, мисалы, ошол 40-ка 50-гө чыккан айымдар, энелерибиз туруп алып, ушундай бийлеп, аябагандай шаңдуу кабыл алышкан. Сиз кандай ойлойсуз? Элдин ушу сиздин ырларыңызды улумун өкүлдөрү жакшы кабыл алышына эмне себеп болушу мүмкүн? Чыгармаларды сураш керек да, ошол бийлеген апалардан. Чындыгында. Бирок сиз өзүңүз мындай анализдеп көрүп, эмне үчүн деп өзүңүзгө суроо берип көрдүңүз беле? Эми кандай десек,
бирөөлөргө музыкасы жагат, бирөөлөргө кайрыктары жагат, кээ бирөөлөргө сөздөрү жагат, кээ бирөөлөргө аткарчылык шеберчилик жагат. Ошол анан ырдын музыкасы, сөзү, аткарчылык бардык нерсе төп келгенде ошол чыгарма кандай десек мындай элдин табитине толуп, элдин кулпулуна толуп, анан баягы биз айтып жүргөн ушул популярный ырлардын катарына кошулат. Балким чыгармаларыбызда ошондой нерселер көбүрөөк болсо керек. Чоң рахмат. Азыр бизде байланыш бар экен, байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Мен мына Гүлжигитке иштерине ийгилик, ден соолук, дайым элдердин майын көтөрүп, жакшы ырдап жүрө берсин. Сурооңуз барбы? Менче кетип калды. Байланыш калып окшойт. Ыраазычылык билгизебиз, урматтуу телекөрүүчү. Эгерде сурооңуздар болуп турган болсо, замандаштар, бизде экран алдында түз эфирде телефондор иштеп жатат. Ага байланышып, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ооба. Ал эми ушул мен бир ырыңызга токтолгум келди да, Гүлжигит байке. Москва деген ырыңыз. Азыркы учурда өзгөчө ушул азыр кыргыздын баардыгы мигрант болуп калды. Баардыгы жок дегенде бир 3 ай болсо да бир жерге барып иштеп келгенбиз. Анан кийин ушул ырдын жаралуусу кандай болуп калды? Бул ырды качан жазып калды? Эмне себептен жазып калды? Өзүңүз Москвага барып келдиңиз беле же өзүңүз ушул мигранттын жашоосун көрдүңүз беле? Же ошол Москвага барып гастролдоп жүрүп мигранттардын оор жүгүн бир жон теризиз менен сездиңиз беле дегенде ушул кандай болуп калды? Кандай десек, чыгармачылык изденүү, анан Москвага көп барабыз аябай. Ал жердеги жашооду көрдүк, көптөгөн бир туугандардын жашоолорун көрдүк. Ыйлаганы бар, жыргаганы бар дегендей. Анан Москва көз жаш кишенбейт деген да сөз бар. Кино дагы бар. Ошол анан Москвага барып, ал жакты көрүп, бир эмес көп жолу бардык. Туз насип болгон экен. Ошол ошентип жүрүп жазылып калды. Ошол Москвага барып келгенден кийин. Бул чыгармачылык мененби же жумуш менен бар? Чыгармачылык. Чыгармачылык менен барып жүрүп ошондо жазылган, Ошол биздин жумуш ошол да. Жумуш менен деп айтсак болот. Агайнын азыр бизде байланыш бар экен. Кечиресиң, сөзүң макул. Телекөрүүчүнүн пикири биз үчүн биринчи орунда турат. Ар дайым. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Баарыңыздарга кутман таң. Рахмат. Гүлжигит мырза, сизге ден соолук, ийгилик, чыгармачылык, чоң жетишкендиктерди каалайбыз. Сиздин чыгармачылыкты, ырларыңыз, бүт сахнада өзүңүздү алып жүргөнүңүз, аккордеондо ойноп тон ырдаганыңыз баары жагат. Элдин бүт жаш балдардан улуу муундарга чейин бүт сиздин ырларыңызды жакшы көрүп, бийлеп ырдап жүрүшөт. Сизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан алып баруучулар абай. Силер суроо бердиңер эле. Эң популярдуу ыры кайсы деп мен ойлойм, Гүлжигит Катыбековдун баардык ырлары, баардык музыкалык чыгармалары популярдуу. Баардык ырлары жагат. Ошонун ичинен Ишана, Каракаш деген ырларысыз биздин көйлөр өтпөйт. Анан азыркы айзирек ыры дагы популярдуу деп ойлойм. Анан ушул чакыруу билетти мага белек кылсаңар суроого туура жооп бергенине мен өзүм кечинде барып, өзүм менен көрүп, жыргап отуруп көрүп келсем дедим эле, себеби азыр жумушка да барбай, жумуштан кеч калып, силерди күтүп отурам. Анан азыр суроодо азыраак берип, Гүлжигит мырзаны көбүрөөк ырдатып калсаңар деп сурана билем. Чоң рахмат. Демек баарыңарга. Эжеке, атыңызды айтып койсоңуз, атыңызды таанышып алайлычы. Айсулуу эжеке, Айсулуу эжеке. Кайсы жактан байланышдасыз? Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Шаарданжы? Шаардан экен. Эжекеге терең ыраазычылык билдиребиз. Ооба, сиз айткандай Гүлжигит байкенин дээрлик
99% ыры, балким 100% ырлары популярдуулукка ээ болгон, бардык ыры адамдардын оозуна алынган ырлардан болуп эсептелет. Бирок биз айткан суроо YouTube баракчасында, YouTube каналында, мына ошол жерде эң көп кыргыз ырчыларынан, кыргыз эстрада ырчыларынан эң көп популярдуу, эң көп адамдардын көрүүчүлүгү алган ыры деген суроону берген элек. Менимче Каракаш ырынан дагы, Каракаш аттуу ырдан дагы жогорураак турган бир ыр бар, Ооба. Бизге айтып өттү, урматтуу телекөрүүчү, сизге чындыгында билетти мага бергиле деп атат, бербесек болчу да эмес. Бизге жеткен биздин изилдөөбүзгө караганда YouTube каналында эң көп көрүүгө татыктуу болгон агайыбыздын Лейлектик кыз деген ыры чындыгында Исфана деп айтып атат. Лейлектик кыз, Коомчулукта Исфана деген ат менен чындыгында белгилүү болгон, бирок анын чыныгы аты Лейлектик кызга деген ыр, мына ушул 1,5 миллиондон ашуун көрүүчүлөрдүн назарын бурган экен. Демек сиз бүгүн Кудай буйруса Ош Пирим телеканалынын кеңсесине келсеңиз, биздин билекке ээ болосуз. Тулпар такси кызматы, бул кызмат менен пайдаланасыз дагы, Тулпар таксиге чаласыз. Тезирээк келе, мен Гүлжигит Садабеков Ошко концертке келип туруп, ага тезирээк барып, концертин көрүп, жанына барып жыргап келбесем болбойт деп чаласыздар. Мына ушул белекти айтсылычка сизге кардык бели. Ага айтсаңыз, эми жана Москва боюнча кеп кылып калбадыкпы? 2016-жылы бир топ убактыңыз ушул Россиянын бир топ шаарларын кытырып гастролдоп жүрдүңүз да. Канча убакыт короттуңуз, кандай ырлар, кандай гастролдун жүрүшү боюнча айтып берсеңиз? Жакшы болот. Биз 2016-жылы май айында Россияга турне кылганбыз, гастролдук. Бештапанын жигиттери 80 күн кыдырдык Россия жергесин. 80 күндө 30дан ашуун шаарга бардык. Дальний Восток, чыгыш, Южный Сахалинге, Владивосток, Якутский, Хабаровский деген узак жерлерге чейин бардык. Сибирди, Уралды, анан ушу Ростов-на-Дон, Ярославль деген шаарларда, Сочи деген жерге бардык. Москванын бардык эле облустарынын шаарларын кыдырып. Шаардын, Россиянын Россиянын деген. Москваны ком. Айтор бир 80%-ын барып келдик, көрдүк. Ал жакта биздин бордоштор менен тааныштык, пикир алыштык. Аябай жакшы тосуп алып, жакшы узатышып атты ошол. Азыр бизде байланыш бар экен да, Гүлжигит ака, байланышты калып алалы. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Угатабыз? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Биринчиден Ош Пирим телеканалынын алып баруучуларга ден соолук, чын иштерине ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Мен Гүлжигиттен суроом бар. Менин балам аябай сиздин ырдарыңызды жактырат. Ар дайым сиздин ырларыңызды телефонума жазып алып угуп, бүгүн саат мектепке кетпестен мурун угуп, аябай өзүмө эмне кылып кетти, мен көрбөй калыпкенмин деп. Сизге ден соолук, uzun ömür, үй-бүлөңүзгө чын ден соолук. Каалайм, мен ошо Агахан мектебинде 6-Б классында окуйт. Нурбек деген уулума январь айында мен туулган күнү эле ошого атап бир ырда берсеңиз. Ыраазычылык билдирсеңиз. Рахмат. Берүүчүңүзгө рахмат. Чоң рахмат. Нурбек деген баласы бар экен, мына ошол. Сизди күмүр тутат экен. Сизди күмүр тутат экен, телефондорунан жазып алып, ар дайым сиздин ырларыңызды угуп жүрөт экен. Рахмат, кубанычтамын. Нурбек инибизге дагы ийгилик каалайм. Кыргыздын мыкты жигиттеринен болсун, бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Ошо ийгилик каалайм. Рахмат сизге да эчке. Жаштар деп атпайбы, ушул шакирт тарбиялап, сиздин стилиңизде ырдай турган бир ырларды ушундай артыңыздан эришип жүргөн азыркы учурда жаш балдар барбы? Жок. Азыр шакирт тарбиялай элексиз, Азыр өзүм бирөөгө шакиртмин деп коем. Ооба. Анан ушул ырларды жазууда көбүнчө ушул сагынуу, кусалык, анан кийин кыздардын аты ушундай ырларда Гүлжигит ака. Анан кийин ушул ырларды жазууда көбүнчө адамдардын болгон окуясын аласызбы же өзүңүздүн болгон окуяңызбы? Булар болгон окуя же багдай элестетип Кыялдануудан көрүп чыккан ырлар бар. ушундай болсо керек дегендей кылып жазылабы,
Чыгармачылык эми кандай десек, чыгармачылыкта көп нерсени талап кылат. Анан бул нерсени деле жасап алып кетиш кыйын. Оңой окат жок деп коет. Бир кызга айтып берейин, бир угуп калдым эле бир жерден. Кыя. Бирөө филармонияга иштегени барып тур да. Не кылыш керек, мен иштешим керек эле ырчы болуп. Анан эмне үчүн ырчы болуп атасың десе, ал иш тапкыча ырчы болуп иштеп турайын деп. Ошол эми анан чыгармачылыкты сүйүш керек. Эми ар бир жасаган ишиңди сүйүп, ошол ишке фанат болсоң, жемишин берет деп ойлойм. Рахмат ага, бизде байланыш бар экен, кабыл алайлы. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз. Алло, Саламатсызбы, куш келипсиз? кандайсыңар? Кудайга шүгүр. Гүлжигит иниме суром. Кандайсың Гүлжигит? Жакшы, рахмат, келиңиз. Жакшы. Жакшы. Саламаттыктар жакшыбы? Жакшы. Ошо бүгүн менин кызымдын, Ошто жашаган кызымдын туулган күнү эле. Ошого бир жакна кайрыларынан кой берип, ырза бербейсиңби? Майли. Аты Жылдыз. Не жөнүндө дейт? Дайым сүйүүгө алып, өзүбүз дагы дайым сен чыкканда ушул кубанып угуп турабыз. Рахмат эже, бар болуңуз. Кубанычтамын өтө, ыраазычылык билдирем. Ийгилик болсун сизге дагы. Чоң рахмат эжеке, байланышка чыкканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи ушул Гүлжигит байкебиз негизи бул закон ченемдүүлүк да, мындай чыгармачыл ырчы адам келгенде анын биз маегибизге караганда, биздин сизге берген суроолорубузга караганда, сиздин ырдаганыңыз көбүрөөк аларга жагып, аларга ушуну эме кылат да. Мисалы биз суроолорду беребиз, мисалы мыналарыңыз качан чыгып калды, аларыңыз качан чыгып калды, анан кийин буга кандай аралашып калдыңыз депчи. Теле көрүүчүлөр сиздин ушул талантыңызга күбө болгон жакшы. Кубанычтамын, ошол анан күйөрмандагы башкача болот да, өзгөчө күйөрмандар болот. Анан эми кесип ырчы болгондон кийин ырдап бериштен качпайбыз. Эфирдин жүрүшүндө ырдап берели. Азыр бир аз гана убакыттар калды. Гүлжигит байке 3-чү ырын сиздерге тартуулоо алдында турат. Ал эми азыр биз кезекте убакытты туура бөлүштүрүү боюнча биздин атайын кабарчыбыз даярдаган бир материал бар экен. Мына ошол материалга кезекти берели. Ага чейин Гүлжигит байке сонун болуп аккордеон тагынып даяр болуп турат. Мына ошондо Гүлжигит байкенин 3-чү ырына күбө болобуз, андан ары дагы берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо кыскача түрмөк. Көрсөтүүбүздү ала карай улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер Ош Прим телеканалынын Таң нуру берүүсүн көрүдөсүз. Биз түз эфирдебиз. Андан бизде бүгүн конокто көптөгөн ырбардын автору, ырчы, обончу, аткаруучу Гүлжигит Сатыбеков бүгүн бизде конокто. Эгерде сиздерде суроолор боло турган болсо, биздин экран алдындагы телефон номерлерге байланышка чыгыңыздар. Ал эми азыр Гүлжигит ага сиздерге дагы бир жагымдуу ырын тартуулайын деп турат, андыктан назар салыңыздар. Эмне деген эле? Кайсыр ырдайсыз? Аталышы, кайсыр ырдайсыз? Жаңы ырлардан ырдап берейин. Жаңылардан. Ата энеме деп негедир ушул кайрык мындай оюман кетпей койду да. Жазылды эле. Демек жалпы ата энелердин урматына бир жакшы ырдап көрөйүн. Аздектеп баккан багым бар, ичинде толгон жемиш бар. Сиздер бар ата апаке, бул дүйнө мага бейишта. Birine bir şerikta, Atakem tereң denizde.
Sadagan getem apake Tamanın astı beyişta Sizler barata apake Bul gündür mağa beyişta Kışta da gül döyt gül bağı İçinde sayrayt uları Askaz o bolsa atakem Apakem anın bulağı Birine bir şerikte Atakem tereng denizde Sadagan getem apakem Tamanın astı beyişte Sadagan getem apakem Tamanın astı beyişte Bul gündür mağa beyişte Azamansыз. Чындыгында бизге бейишти тартуулаган ата-энелерибиз аман болсун. Ошол ата-энелерге жагымдуу маанай тартуулап, алардын улуулугун даңазына турган сиздерге окшогон ырчылар аман болсун, Мен ошол бир суроо менен кайрылгым келип турат да. Негизи ушул ырчылыкка кирүүдө бир продюсер дейбизби же болбосо бир демөөрчү дейбизби алып келет да. Мисалы, ой, сенде талант бар турбайбы? Келеме жүрүм, мынакта ырдабайсыңбы сен андан көрө, өзүңө өркүндөтпөйсүңбү, өспөйсүңбү дегендей кылыпчы. Мына ушул ырчылыкка сиздин келип калуу тарыхыңыз эмне себептен ушул ырчылыкты тандап алдыңыз? Кесибиңиз ырчылык же болсо ошол искусство жаатын бүтпөсөңүз керек менимче. Жакшы болот. Чыгармачылык кандай? Чыгармачылык бир топ ондорду жаздык, эми анан элге ырдап чыгыш керек. Айылда бир аксакал айтты эле. Оончулардын ушундай конкурсу болуп ошол жерде ырдап 5-6 ырыбыз бар болчу, жаңы жазган. Анан ырларым көп, элге чыгарбай жүрөм десем, сени соттош керек. Эмне үчүн андай нерсени жашырып жүрөсүң? Талант, Аны деген элге чыгарышың керек деп тамашалагам да. Ошондойн Бишкекке барып, ырдап, ырларыбызды чыгарып, анан угармандарын тапты, күйөрман жыйнадык десек болот. Ошол 10 жыл убакыт өтүптүр. 10 жылдык убакытта бир топ чыгармалар жаздык, бир топ клиптер тарттык. Айтор ошол Бар нерсени чыгарыш керек. Демек өзүңүздө бул уютку болгон, анан кийин ошол бакы аксакалдын сөзү түрткү берип, сиз өзүңүз ошондой кароо сынактар аркылуу ушинтип жүрүп, азыркы күндөгү Гүлжигит Сатыбеков деген атакка жетиштиңиз. ооба, антсек болот. Бизде байланыш бар экен, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү. Салам алейкум, жакшымысыздар? Жакшы, ака, рахмат. Өзүңүз. Mana Gülcigit akani talantini juda baholaymiz. Hamma musiqalari, ashulari bizga yoqadi. Shunga konsertiga boray dedik. Lekin bilet sovg'a qilsanglar yaxshi bo'lardi-da bizga. Kelinoyingiz bilan borib kelmoqchi edim. Kelinoyingiz. Haligi Moskva degan ashulasi juda yoqadi-da hammamizgacha. Bizni miriqib eshitamiz. Bu yerga yoqimli musiqada o'zingizcha. Терең расылык беребиз, урматтуу телекөрүүчү, чоң рахмат сизге. Дагы да болсо байланышка чыгып турубуз, Гүлжигит аке. Биздин ошол замандаштарыбыз чыгып алып, ошол сиздин концертиңизге баргыбыз келет деле. Ошол билетибиз жок болуп атат. Кантсек болот бул маселени? Кантип киребиз деп атышат. Жеңеңер менен барып келейин дедим эле дейт. Келинен аласыз. Кассага барсаңыз бар. Тамаша, рахмат. Барыңыз концертке. Биз азыр 3 февралга чейин бул жерде болобуз. Беш тапан кудулдар тобунун аябай сонун
концерти болуп атат. Ал жигиттер дагы элдин батасын алып, элибизге күлкү тартуулап жүрөт. Кече башталышы аябай сонун болгон, шаңдуу бир өзгөчө концерт болду десем болот. Келиңиздер, эшик ачык. Демек урматтуу телегөрүүчү, азыр Гүлжигит байке ачыгын айтканда билет ала келген жок. Бул негизи Гүлжигит байкенин концерти эмес. Эгерде Гүлжигит байкенин өзүнүн жеке концерт болгондо сөзсүз түрдө сиздерге белек ыйгармак, Гүлжигит байке, менин оюмча. Азыр эми ушул сурообузду кайрадан алга карай уланталы. Ушул аккордеонду өзүңүз айтып атасыз, ушул мен музыкалык окуу жайда окубагам атайлап. Бирок ушул аккордеонду жакшы чертесиз да, дайыма ушул аккордеондун коштоосунда көп жерлерде ырдап ушинтип жүрөсүз. Анан кийин аккордеонду каяктан үйрөнүп калдыңыз деген суроо жаралат да. Аккордеонду мен анда Ош жогорку колледж болчу. Дене тарбия бөлүмүндө окуганмын ошол жерде. Азыр ОГИП болуп калды. Анан музыкалык бөлүм бар ал жерде. Аябай мындай суктанчумун да. Ошо музыкалык бөлүмдө окугандаргачы. Кандай адамдар окуйт экен? Кыздар аккордеон тартып калышчу. Ошодон улам мындай кызыгуу пайда болду да. Ошентип анан студент убагымда аракет кылдым. Ошондон бери ойноп келебиз. Топ чыгармаларды жаздык бул аккордеон менен. Анан ушул эме болот да, Гүлжигит байке. Бир ырды толуктурду, обонун ырын жазып бүткө, сөзүн жазып бүтүүдө, же болсо ырчылар же ошо сөзүн тандап туруп анан ого карата обон жазылат, же болсо обон жаралып туруп анан ага карата бир обонго карата бир ырактары келген сөздү даярдатышат да. Ошол сиз кандай даярдайсыз? Мисалы бир ырды даярдап чыгуу үчүн алгач обон жаралабы же ыр жаралабы? Обону менен сөзү бир жазылат да. Мисалга до дегенде кайсы? Ал нотага жанагы эмес, мындай ырларды кагазга дагы түшүрбөймүн да. Отурган жерде ыргакта кете берет, обонду ача берет. Ушул бардыгы мээде иштеп чыгып, бир келип. Төкмөрчү экенсиз да, демек. Төкмөлөр бөлөк. Жок, сиз отурган жерде сөзүн дагы обонун да бир убакта багдай. Нашы ырларды эми башка оон чагаларыбыз ар кандай иштейт. Эми ага айтсаңыз, негизи чыгармачыл адам деп ырчыларды биз сахнадан көрүп, мындай оңой эле болсо керек, чыгып ырдап коет да деп ойлошот да айрым телекөрүүчүлөрчү. Андыктан сиз эмне деп айтыласыз, ушу чыгармачылык чөйрөдө бир топ жылдан бери аралашкан инсан катары чыгармачылыктын азабы менен ырахаты эмнеде? Кайдан ушул чыгармачылык чөйрөнүн азабы менен ырахаты? Жакшы сөз бар. Артисттин бир жашоон хан көрөт, бир жашоон ит көрөт. Эми оңой нерсе жок да. Ар бир адам эми өзүнүн кесибин сүйсө, ошол жерде мындай бир бүдүр же бир береке болот, же бир өсүш болот. Анын сыңары мен дагы чыгармачылыгымды жакшы көрөм. Мен өзүм дагы өзүмө фанатмын десем болот. Кандай ырлары чыгат экен Гүлжигиттин деп өзүм ошондой бир нерселер менен жашайм да. Мындай Азаматсыз. жакшы кандай ырлары чыгар болду экен. Айтор өзүмө өзүм көрмөмүн десем болот. Азаматсыз. Мына ушул эң башкы нерсе ушул экен да, Гүлжигит байке. Адам өзүн сүйүш керек экен. Адам өзүн жакшы көрүш керек экен. Анан кийин ошондо адам өзүн толук ачып бере алат экен да. Анан биз өзүбүздү баа чектеп Гүлжигиттин үнү сонун турбай, менин үнүм кой андай эмес, кой мен ырдап эле коеюн деп өзүбүздү чектей турган болсок, бул адам ушул өмүр бою ошол нерсенин үстүнөн жашап өтүп кетет экен. Ал эми бизде байланыш бар экен, кабыл алалы. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Гүлжигит байке суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Эгер таланттуу кыздар болсо солистка алабы деңиз? Мынакей. Талантыңызга бир күбө болбойбу, балким ушул жерден балким талантыңызды ачып бериптир өзү. Жок. Болду. Ырдаш керекпи? Ырдаш керек. Талантыңызды көрсөтүңүз. Гүлжигит байкенин ырларын ырдаңызчы, келиңиз кана.
Менче телегөрүүчүсү. Москва, мына Москва. талантыбызга таазим. Бюджет баке ушул маселе чында эле. Жана дагы бир алдын сурадык эле. Эгер жакшы таланттуу, үнүнө береке дей турган, молодец сени таап бар турбай дей турган сиздин кол алдыңызга бирөө жарым барып калса. Эмне кыласыз? Үнү тимеле укмуш Витас дейли. Барып калса ошону кабыл алабыз. Ооба. Биз дагы таланттуу ырчы кыздардан издеп жүрөбүз көптөн бери. Жазылган дуэттер бар. Анан көп жерде көрөрмандардан да ушундай суроолор келет, дуэт чыгармаларды жазбайсыңарбы деген. Анан ошол көрөрмандардын да суроон канааттандырып Жазылгандар бар, анан насип болуп калса, таланттуу кыздар болсо кайрылышса болот. Демек, урматтуу телегөрүүчү, сизде мүмкүнчүлүк бар экен. Мүмкүнчүлүк бар экен, эгер Витастай соза алсаңыз, созот го, ошондой соза алса сизде мүмкүнчүлүк бар экен. Албетте тамаша, бизде дагы бир байланыш бар экен, кабыл алалы. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Күзгүт баке кандай? Сизге бир суроо бар эле. Алейкум ассалам, рахмат, келиңиз. Эме мынау кош бол деген ырыңызга клип тартайын деген ою барбы же тартып атасызбы? Эгер ой жок болсо эмне кылайын дедиңизде? Мен сизге бир суроо бергим келип атат. Түшүнбөдүм. Эгер тартпай турган болсо дейм. Эмне кылат элеңиз? Иштеме кылбайм, ошо бир жагатта ошону клип жаралып калабы. Ырастыгыңызга урматтуу телегөрүүчү. Рахмат. Чоң рахмат. Ал чыгармага клип тартылат жакында буйруса. Азыр ошол клип боюнча иштеп аткан убагыбыз сөзсүз түрдө чыгат буйруса. Демек, күтөбүз, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен ошо телегөрүүчүгө айтайын дегеним, багы көбүнчө сурап калат да, ушул ырыңызга качан клип тартат. Балким ошого образ жараткысы келаткандыр. Балким ошол ырды тартышына, съемкасына жардам бергиси келаткандыр да. Мен ошон үчүн сурадым, эмне кылат элеңиз депчи. Эми абай Бул жанатан акыркы байланышыбыз болду, Ооба, байланыш болду. Жанатан бери телегөрүүчүлөр дагы да ырдап берсе экен деп суранып атышат. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Андыктан Гүлжигит агайга дагы бир мындай суранайлы дагы бир ырыңызды ушу жалпы телегөрүүчүлөр. Ошо боюнча коштошолу, Кайсыны ырдап берейин? Туулган күн ээлерин баарын куттуктап коеюн. Байланышка чыккан угармандарыбызга, көрөрмандарга дагы ыраазычылык билдиремин. Жалпы бизди көрүп аткан оштук туугандарга дагы кутман таң болсун. Жанагы сиз суранып аткан ырды ырдап берейин. Москва? Баары бир деп аттым. Баары бир, Наша баары бир деп. Бар батабыздын кайрыктарына салып, илгери ушинтип ырдачу экен да, отуруп. Кече тиккен дарагым мөмө берет дедиңби, жерге көмгөн данегим өнө берет дедиңби, мыну ушинтип базарым өтө берет дедиңби, айтканымдын баарын эп көрүп. Bul beçara Güne beret dedim Güne beret dedim Übülesin mal geçirip tentip ketti deysin bil Beni çalıp başkanı erçip ketti deysin bil Büyütüne çıdabay, içip gitti deysin yemin ağa bari. Çoktuğum aşırı deysin Geç düşünüp geçir deysin Bayça çekey çildede
Gülday beret dedin mi? Rızkısın Kudayım. Üzbey beret dedin mi? Akıl aytsam men sağa süyley beret dedin mi? Aytkanımdın bарын hep görür. Bu beçarayı tüte beret dedin mi? Tüte beret dedin mi? Büyülösün mal geçip tentip gitti deysin mi? Neni çalıp başkanı erçip gitti deysin mi? Büyütünü çıdamay içip gitti deysin mi? Yemin mağa bari. Kuyruk emes buyruk çeysin mi? Geç düşünüp geçiri deysin mi? Kimi besten ırıskım tala beret dedin mi? Vakit kuşu gündele kona beret dedin mi? Hem ne kılsam men buğa bola beret dedin mi? Aytkanımdın bарын hep görür. Bu beçara oy jüre beret dedin mi? Jüre beret dedin mi? Büyülösün al geçip tentip gitti deysin mi? Neni çalıp başkanı erçip gitti deysin mi? Büyütünü çıdamay içip gitti deysin mi? Yemin mağa bari. Kuyruk emes buyruk çeysin mi? Geç düşünüp geçiri deysin mi? Eni mağa bari. Bale. Bale. Азамат. Чоң рахмат. Гүлжет байка. Чындыгына чоң рахмат. Бүгүн биздин телегөрүүчүлөр моокумдан канча сиздин ырыңызды жан уктуу болуш керек, э? Ишке барбай, барбай. Агай сизге ушул убактыңызды бөлүп, эртең уйкуңузду бөлүп биздин эфирге келип, жалпы телегөрүүчүлөргө Окутман таң тартуулганыңыз үчүн терең ыраазычылык билгизебиз. Ишиңизге ийгилик, алдагы максаттарыңыздын баары ишке ашсын деп атабыз. Сизге бир эркин микрофон берели. Бир телегөрүүчүлөргө жалпы калайка бир кайрылуу жиберсеңиз. Чоң рахмат, жакшы болот. Ушундай ордолуу ош менен ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берген ош биримге ыраазычылык билдиребиз. Ош эми менин сүйгөн шаарларымдын бири. Ош кандай десек, берекелүү жер, кут конгон жер. Ошту кандай мындай сагынып турам да. Ошко бат-бат келгим келип, айтор бир өзгөчө. Ош менин чыгармачылыгыма шык бере турган, дем бере турган жер, анын үстүнө киндик каным тамган жер Оштагы. Ошол Оштун элине ыраазычылык айтам. Аман болуңуздар, бүгүнкү иш күнүңүздөр жакшы болсун, ийгиликтүү болсун. Бош болсаңыздар концертибизге келиңиздер. Өзгөчө мындай 2,5 саат күлкү коштогон аябай сонун супер концерт болуп атат. Ошол ишиңиздерге ийгилик болсун. Жараткан Алла Таала жакшы күндөрүн аябасын, жакшы күндөрүбүз көп болсун. Ушундай жакшы күндөрдө, жакшы маанайда сиздер менен аманчылык күндөрдө жүз көрүшүп турайлык. Бар болуңуздар. Рахмат, таазим сиздерге дагы бир жолу.
Чоң рахмат. Машинелле. Гүлжігіт байке, сізге де терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол кечээ күнү концертте болуп, ушундай уйкудан калганыңызга карабай кара эртең менен туруп биздин ушул студиябызга келип, жалпы теле көрүүчүлөр менен алар менен маектешип, аларга өзүңүздүн талантыңызды тартуулаган үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо биздин студиябыз сиз үчүн эшиги ар дайым ачык. Дагы да келип туруңуз. Ошого келген сайын ош биринге барбасам болбойт деп өзүңүзгө адат кылып алсаңыз да, салт кылып алсаңыз да болот, Кудай буйруса. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин берүүбүздө азыр саякат түрмөгү улантат. Мына ошол саякат түрмөгүндө сиздер Сары Чээлек жергесине барып, ошол жердин кооздугу, таза абасы, ошондой эле башка дагы сырлары менен бөлүшөт. Мына ошого назарыңыздарды салыңыздар. Анан ары кайрадан түз эфирде биз Кенже көз берүүбүздү улантабыз. Мына ошентип Сары Челекке дагы барып келдик. Ал жактын кооз абасын, кооз табиятын, сууларын, арча токой, карагай, айтор бардыгына көп болуп келдик. Ал эми биздин берүүбүз дагы мына ошентип аягына чыгууга аз гана убакыттар калды. Эгерде бүгүн сиздерге жакшы эфир тартуулай алган болсок, Кенже көз ошондой эле Ош Фильм телеканалынын жалпы жааматы чексиз кубанычтабыз, Чындыгында биз эле эмес, сиздерге ушул эртең мененки таңкы маанайды жакшы кылыш үчүн экран артында да бир топ кызматкерлерибиз талыкпай эмгек кылды. Мен аларга терең ыраазычылык билгизем. Абай, сиздерге аябагандай сонун маалыматтар менен көрүштү. Абай, сага да чоң рахмат эфир менен бирге болгонуңа. Ардактуу замандаштар, биз Кудай буйруса кийинки күндөрү кайрадан жолугушабыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ар бир үйгө ырыскы, ынтымак, бакыт каалайбыз. Ким кандай максат кое турган болсо, ошонун баары орундасын. Алла Тааладан берилген мүмкүнчүлүк өмүрүбүз текке кетпей, убактыбыз жакшы нерселерге, берекелүү нерселерге, жалпы журтка пайдасы тийген нерселерге жумшалсын демекчибиз. Аман туруңуздар. Кенже чоң рахмат. Эми мен коштошо алайын, уруксат бересиңби? Берем. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күндү насип эткен Аллах Таалага бардыгыбыз чексиз шүгүрлөрдү айталы. Эми биз бүгүн оюндарды сунуштаган элек, сиздерге оюндар сунуштап, мына биздин башкы демөөрчүбүз Тулпар таксиден атайын сиздерге билет ыйгармакчы элек, бирок эмнегедир буну сиздер байланышка чыга албадыңыздар, балким убактыңыздар болбоду деп биз жакшылыкка гана кабыл алалы. Ал эми бир биздин атайын ошол теле көрүүчүбүз Гүлжигит Сатыбековдун мыналары ошол эң популярдуу ырларынын бири деп Айсулуу деген эжекебиз айтылып, мына ошол Айсулуу эжекебизге биз Тулпар такси кызматынын ошол билетин ыйгармакчыбыз. Албетте келип жумуш убактысын алып кетсеңиз болот. Мына ушундай жеңиш менен, мына ушундай маанай менен бүгүнкү биз телеберүүбүздү жыйынтыктайбыз. Албетте биздин жалпы чыгармачыл топ сиздерге 2,5 саат бою болгон күч аракетин жумшап кызмат кылууга аракет кылды. Эгерде ушул кызматыбыз сиздерге жаккан болсо, сиздерге кандайдыр бир туура маалыматтарды, пайдалуу кеңештер бере алган болсок, биз чексиз кубанычтабыз. Ар дайым Ош Бир менен бирге болуңуздар. Буйруса кечинде жаргылчак берүүсүндөн биз кайрадан амандашабыз. Албетте ошого чейин Ош Биримден эч кайда алыстабаңыздар. Кечинде жаргылчак берүүсү дагы эң кызыктуу болгон теманын үстүндө, ошондой эле эң кызыктуу конокторубуз менен уланмакчы. Дайым Ош Бир менен бирге болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздердин ден соолугуңуздар, сиздердин маанайыңыздар биз үчүн маанилүү. Андыктан дайыма маанайды бийик көтөрүп, ден соолукка кам көрүп жүрө берели.